КТРКнын эл билет программасы Баткенде түз чыкты. Көрсөтүүгө бул ирет облустун демилгелүү жаштары, билим берүүнүн өкүлдөрү жана журналистика тармагында эмгектенгендер катышты. Эл билет көтөргөн тема жаштардын коомдогу орду жана дубанды өнүктүрүү багытына арналды. Анда мамлекет жаштарга иш орундарын түзүп берүү менен бирге облуска берилген өзгөчө макам канчалык өз натыйжасын берип жаткандыгы боюнча сунуш пикирлер айтылды. Жаштар мамлекет үчүн эмне жасай алдык деген суроонун үстүндө көбүрөөк иштеши керектиги кошумчаланды. Кыргызстан, анын ичинде Баткен жергесинин өсүп өнүгүүсүнө өбүлгө болуучу демилгелүү жана иштерман жаштар өсүп келе жатканы белгиленди. Бул жерде биз ачык айкын өзүбүздүн оюбузду айта алдык. Эмне кемчиликтер бар, эмне артыкчылыктар бар, ошолор боюнча өзүбүздүн оюбузду ачык билдире алдык. Жана ушул талкуу алкагында жалпы жаштарга мен кайрылып кете турган сөзүм бар эле. Бүгүнкү күндө өзүбүздү күн сайын өнүктүрүүнүн артынан иштейли. Кара курсакты ойлобойлу, себеби кара курсак көчөдө жашаган адамдын дагы бир кара курсагы тоет да. Биз жанатан бери студияда сүйлөгөндө Исхак Разаков жөнүндө көп мисал келтирдик. Себеби ал инсандар жашап өтүп кетсе дагы алардын аты бизге калды. Демек 100 жылдан 200 жыл ары карасак эмнелер маанилүү экендигин ошолор жөнүндө ойлонгонубузда мен ошолор жөнүндө жаштарды ойлонгула деп кетет элем да. Ушул эл билет программасы мына ушундай ойлорубузду калкка, Баткендин жаштарына, кыргыз элине жеткирүүгө жакшы талаа болуп берди. Бул үчүн ыраазычылык билдиребиз.